Я съездила в Египет. 40 чем-то тысяч было, да? Или 56? 70. 70 тысяч продала. Это она сумела продать. 76 тысяч она сумела сделать. И сумела вытащить ее. Но зато ошол поездка бияка энергия дух берген да, что мен иштесем мындан да көп нерсеге барып турбайм деп ошого да кул чабыш керек. После этого, да, я уже уверенно стала людей приглашать, подписывать, объяснять. Я сама стала понимать, потому что уже люди же подписывались, я должна была им информацию донести. Вот. Подписала, в общем, вышла на лидерство, опять же на лидерство меня за уши вытащила, опять же, чекел. Ошол азыр болсо 91 киши менен иштеп жүрөбүз. Бүгүнкү күндө 91 это все участники. Команда. Команда, да. Ваша команда, да? Да. 3 жылда 95 кишини жазыптыр полностью. Жақында да жазды. Жакында эле буквально жарым жыл Бир жыл, айтпай 2 жыл мындай эле бастым деп. Мен общий максимально алып атам. 3 жылда. 3 жылда деле бул да результат да. Башында бышты ишенген жок. Египетке барып чыга калды. Сатып викарисин барып келди, кайра иши. Бунун баары Заринанын историясы, путю, туурабы? Может, бирөөңүздөрдүкү дагы азыр ушундай болуп аткан кез. Может, силер 50 на 50 болуп турган кез. Азыр сиздер биз туткандан кийин вообще иштеп сонун болуп, укмуш болуп ачылып кетесиздер. Бул өтө сонун керемет. Зарина молодец. Дагы азыркы поток айтсак болобу, канча сом? Жок, пока айтпайт. Миллиондан ашып сейчас. Мейли, все. Самое главное ошо да. Bir ay kaça düşötken, milyondan aşığı ülken. Миллиондан ашып, bir ayda канча, например, 100 000, 200 000. Даже не считают уже, даже не считают. Но главное, миллионер кен. Ошол кыз 2 жыл 1000 сомду баскан, иши көрүп турат да, баса албасбай. Бирок 1000 сом менен киргендер бар болсо барбы? Канчадан берет 1000 сом? 26 миң. 450 тыйын. Азыр, Отчисление 1000 сом менен киргендер начислить награданы басканда 4 сом элүү. Ошо 4 сом 50 тыйынды 2 жыл басыш бул сонда. Дагы сүйлөйсүңбү барбы? Болду, анда келиңиз, сиз кел, бияка келе. Иши жаңы болуп турат. Сүйлөш керек нагы. Болуңузбу? Жоқ. Мен братчикам. Биякта бүт эле куандыковторда. Келиңиздер эме бул дагы жигитке сөз берелик. Бизге караганда бул жигитти көбүрөөк таанып болушуңуздар керек, Может, бул жигиттин да командасы отурат, өзүң жөнүндө айт. Кайдан бирдиң? Эмне болуп бирдиң? Ким чыгырды? Ишендирби? Биякта жөн эле откровенный. Биз жөн эле сөз ачык айтып атабыз. Кандай деп ишендиришет, бүгүн кандай результат? Ошол. 500 миң жыл Öyle son bu. Anam 24 жылы киргем, апчем киргизген. Апчем сайсал кыдырайым кулу. Пригласили. Hiç çuval Жоқ. Сен да анча миң менен Мен биринчи 140 миң менен киргем. Сразу круто. Анан 1 жыл басып жүрүп, андан кийин когда свой деньги вытащил, кала кишилер чатып баштагам, азыр 96 киши астында бар. 2 киши бар. 140 миңди каяктан алган источник дохода деп кой, мен налоговик. Жоқ, көбүнчө адамдарда эми сразу 140 миң жок да. Биз командада көбүнчө банктан кредит алган, 140 бербейт, 70 миңди мен көп алдыргам. Ошону төлөтүп, кайра берем. Сизден источник чоңултуп, машина алам, кандай ушу дагы бул адамдарга керек да, ошол нерсени айтып кетип. Мен өзүм чогулткан акчам болду. Сонун. Калган немени болсо, астыма жазылган бонустардан көтөргөм. Бирок сиз бонуска чейин сразу 140 салганда, Сразу. 140 салганда поток канча көтөрүлдү? Поток 250 миң болду. 250 миңге көтөрдү. Анан ошондон кийин уже ишенип, анан айтат көрдүңүзбү, өзүмдүн акчамды чыгарып алдым.
ушуда өзүнүн акчасын чыгаргандан кийин бул баланы токтотуш уже невозможно. Видите? Уверенность команда 90, даже больше у меня там жок. О, почти. Айына 20 Например, команда жаспа Да. андай өзүнө аттан чыгарып алып мындай иштесең болот. Ладно, сизге аз жооп беребиз, бияка дурус мен жооп берем. Сиз так, канча болду время киргениңизге? 2 жылда потомство канча айтасызбы? Миллиондан ашып, уже эми ушунча элдерге өзүңөр менен тең балдарга эмне деп мындай совет, мотивация бересиз? Канча жашта? Мотивация. Өзүңүз көрүп атпайсызбы мотивация? Көбүрөөк таанышта. Мен кетем азыр, силер кыласыздар. Мен суроо берсем болобу сизге? Менин атым Айжамал. Ой, кечиресиң. Азыр сиздин жашыңыз канчада? Семья, бала чака бар да, э? Азыркы күндө потоктон мен актуалдуу акча чыгарам, жакшы эле кирешебиз бар, семейный бюджет, бирок менин күйөөм ишенбейт да. Күйөөмдүн жашы 29да. Анан бул жабылып кетет, бул деген болбойт, бул деген жеңил келген акча, жеңил жок болот, качан бир күн жабылат деген ой менен жүрөт да. Анан айтайын дегеним, мына ушул 25-30 жаштагы жигиттерге, мырзаларга, семьясы бар, жигиттерге эмне деп кеңеш бересиз? Бул поток кешке акча салып көйткөндө бир үй бүлөнү каржылаганда жеңилдиктер болот бекен? Болот. Ошолор боюнча кенен айтып бериңизчи. Күйөөм мотивация салып барайын сизден. Күйөөм ишенбейт да келбейт. Тартып. Күйөөңүздү алып келсеңиз мен айтып. Сиз айтып коюңуз да, жалпы мырзалар уксун. Семьямды багып атам. Мен азыр өзүм айыл өкмөттө иштейм. Айыл өкмөттө айлыгым 23 000 сом. Өзүм Карабалда жашайм. 2 балам бар. Всех обеспечиваю. Бир балаңды садикке 20 миңге берип атканын айтпайсыңбы? Бир баласына. Ооба, тура эле. Мындай, эме менде бир суроо да, анда ушул потокко чейин жашооңдон, потоктон кийин жашооңдун өзүңдүн мындай состояниеңди айтып кетишми? Потокко чейин деле жакшы болуппуз. Потоктон кийин ишебиз. Ошо жакшы мейли, жакшы эле болсун. Бирок потоктон кийин да кандай өзгөрүү болуп, кандай экен? Потоктон кийин өзгөрүү жакшы. Я. Еще лучше давайте. Еще лучше, да. Еще лучше, бизде биринчи дебютка чыккандар ушинтип мындай өтө загадочно сүйлөйбүз. Жакшы эле болдучу деген турат. Макул, рахмат анда. Мен жактан мен баягы кичине опытныраак болуп, 2 суроо болду, сразу жооп берип кетейин, Сизге, сиз турсаңыз, эмедиз. Команда жок, бирок участниксизби? Ошентип иштесе болот. Новичокпу? Да. Команда чакыруу обязательно эмес да. По желанию. Ошондой. Ким пригласитель? Ким чакырды бияка сизди? Жок, сизди бияка ким чакырды? Новичок экенсиз, жакшы. Power on. Bluetooth mode. Макул. Ооба. Мен жооп берейин. Мындай да, бул буякта 2 жол менен иштесе болот да. 2 жол менен иштесе болот. Мисалы, мен өзүмдүн акчам бар, 100 миңби же миллионбу, канча каалаган сумманы салам, ал сумма канча салсаң ошого жараша доход берет, билебиз, Анан жок, мен кишини чакыргым да келбейт. Мен кишилерди чакыра албайм, эл менен сүйлөшө албайм, мага эч ким ишенбейт. Урушат, мен өзүм эле акчамды көбөйтүп эле, салган акчамды чыгарып эле, анан доходду басып эле, карыз салып, сатып, минтип өзүм кылам десең, ал сенин ишиң өтө сонун, эсе акчаң болсо. Экинчи путь — команда куруш. Ал команда куруш кандай? Мен, например, ушундай адаммын, өзүм миллионер болуп, жашоом жакшы болсо, мен бияктагы досум айткым келет, кошунам айткым келет, тууганым айткым келет, ата-энеме айткым келет. Эми Кыргызда тууган көп го. Ал жакшы мамилештерге айткым келет да. Ушундай экен, сон болуп атат, давай, мага да үйрөтчү деп. Ушинтип атып эле биз лидер болуп кетебиз. А лидердин плюсу эмнеде? Ошол канча адам жазып сен, астына аларда салып, аларда миллионер болгусу келет да. Ал акчадан система сага 12% бонус берет да.
Мисалы мен өзüm историямда мен бир тууган байкем $100,000 салган. 1,2 миллион бир күндө тапкан. $100,000 салган. Это факт. Миллион салса силерге 120 түшөт. 120 мың түшөт. Анан мен команда чогултуп, команда мен өскөн адаммын да, мен команданы дагы деле айтып бергим келет. Мен эми бонус это одно, сен иштегенине жараша система берип атат. Ал сенин акчаңан алып калбайт да. Бул өтө сонун. Аны ар бир адам өзү чечет. Мен жалгыз эле өзүм салып алып кнопка басам, жок, мен адамдарга айтам, бөлүшөм. Мен адамдарга дагы өзлөрүнүн себепкер болом. Миллионер болуна себепкер болом, успешный болгонуна себепкер болом деп өзү тандайт. Сиз эси bunday путты хотите, эч эме жок. Биякта эме жок да, монда иште деген бир эме жок. Ар бир адам өзү туура иштесе, туура өзүнүн акчасын салып, 1 сом, 2 сом кылып, сабырдуу кылып, кнопка басып, туура маалымат берип эле, бул проекттин философиясы, концепциясы ушундай. Получается, мен, например, скажем, миллион салдым, анан кийин өзүм иштеттимде 2 ай салып это возможно. Конечно, азыр силердин оюңар ошол болуп атат да. Силер потокко кирилесиңер да. А когда силерде уже благо болуп баштаганда эгоист болуп каласыңарбы? Жок дегенде балама айтайын, жок дегенде сиңдим жакшы болсун деп атып эле анан ошентип. Жок, бирок бул дагы жакшы да. Сиз айтып атасыз, бул туура. Ал система же проект тоскоолдугу жок. Сен жалгыз иштесең болот, команда деле түзсөң болот. Сен системага, проектке кирдиңби, акча саласың, кнопка басасың. Монитор иштеген тоже платформа, биржа бар, аяктан кааласаң икаринсин ал, кааласаң сат, биякта эч неме жок. Сегиз платформа бар, 8 валютада иштейт. Юань китайский бар, Великобритания, бул тоже евро. Фунт стерлинг евро, Испания евро, да? Рублевый это Россия, Кыргызстан сом, дагы Польша злата, 8 платформа. Доллар да бар, USDT. Да бар. Мен жооп бердикпи? Ана сиздин бир буквально 30 секунд жооп берелик. Сиз дин жолдошуңуз дин жакта карманасыздар, 5 маал намаз окуп турабы, ушундай болот? Ушул суроо ушундан келип кетти, потому что менин командамда да көп болгон. Бул эмне деген жумуш, бул жеңил акча. Биз деген жер касып тапчубуз, биз кнопка баспайбыз деп көп ушундай ойлойт да. Мен бул жерде мынтип эле жооп берем, сиз аябай тартып атасыз, может ошо мырзага да жооп берейин. Эми бул заманга жараша иш да. Мурун баары эле мындай иштеп көнүп калган, физически отуруп. Азыркы жашоодо цифровизация деп коет, ушундай кнопка басып, ушундай телефон, цифровизация, бир кандай бир платформалар, ушундай жумуштар көп. Криптовалюта деп азыркы жашоонун иштери булчу. Буну эч ким буну мындай жаман же жакшы деп айтканга мүмкүн эмес. Анткени мурун бизде, например, буквально 30 жыл мурун мондай соткалар болот, анан ушинтип магазинге кирип алып сен QR менен монтип төлөйсүң, наличка акча жок болот деп айтса, биз кантип эле акча жок болсун деп айтмакпыз. Азыр мен ойлойм, моякта наличка деле жок болуш керек. Баары эле М-банк болуп калды. Даже апалар М-банк кылып калды. Туурабы? Туура. Бул замандын өзгөрүшү. Заман өзгөргөнгө жараша ошондой жумуштар, ошондой проекттер, ошондой платформалар чыгат. Биз просто ошого даяр болушубуз керек. Жок, мен деген СССРде төрөлгөм, ошондой эле калам деп тура бербеш керек. Биз алдыга карай умтулушубуз керек. Эңизден суроолор жок болсо, биздин кийинки коногубузга, биздин мен эң жакшы көргөн